Кыргыз Республикасынын өзгөчө ырдалар министрлигинин техникалык потенциалын жогорулатуу максатында 2022 жылы 58 техника келген. Бул Россия Федерациясынын заводдорунан чыккан 58 6 тонналык КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаалар келген. Ал эми 2023 жылы болсо Кытайдан 100 техника жана ошондой эле Россиядан 40 техника келген. Бул техникалардын бардыгы баягы жерлерге, аймактарга, жер шартына жана алардын өрт өчүрүү аракеттерине жана ошолордун өрт талдоосуна жараша бөлүндү. Мисалга алсак, бул тоолуу региондорду алган болсок, аларга жана атайын КАМАЗ автоунаасы бөлүндү. Себеби деген ал тоолуу жерлерге ошо КАМАЗ ылайыкташтырылган. Ал 6 дөңгөлөгү тең иштейт. То есть бардык жерге жол тандабас да, бардык жерге чыгып барып, ошондой өрт өчүрүү иштерине жана өздүк курамды жеткирүүгө ылайыкташтырылган да. Ал эми Кытай техникалары болсо, бул көбүнчө ошо шаар жерлерине, райондун центрларына, борборлоруна, ошондой эле мындай тоолуу эмес райондорго бөлүштүрүлдү. Негизинен жалпы жолунан Кыргыз Республикасынын аймагындагы өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү техникалык мукташтыгы толук түрдө 100%га жабылды деп айтсак болот. Өрт өчүрүүчү автоунаалардын мукташтыгы азырынча жок. Бардыгы жаңыланды. Жалпысынан 26 өрт өчүрүүчү жаңы автоунаа келип ордуна жайгашты. Азыркы мезгилде Жалал абад облусу жана Сузак районуна бөлүнгөн техникалар Жалал абад облусу боюнча жалпы 50 өрт өчүрүүчү техниканын 34-ü жаңыланды. Жаңы техникалардын өрт өчүрүүдө эскилерге салыштырмалуу мүмкүнчүлүгү жакшы экендиги айтылды. Район шаарларга уже бөлүндү. Ар бир район шаарларда 2-ден 3төн частар бар. Ар бир частка бирден борбордук райондорго 2ден автоунаалар бөлүндү. Биздин Жалал абад облусунун аймагындагы бүт өрт өчүрүүчү автоунаалардын базалары жаңы автоунаалар менен базалар жаңыланды. Хоо үлгүсүндөгү автоунаанын суу батуучу цистернасы 5 тонна 800 литр, пенообразователь куюучу багы 2 тонна. Мындан сырткары ичинде өрт өчүрүүчү шаймандар жана ошол өрткө кийгенде өрт өчүрүүчү куткаруучу кийүүчү боевой одежда деп коебуз, ошол жана түтүнгө кирүүчү аппараттар менен камсыздалган. Заманбап өрт өчүрүүчү жаңы автоунааларды тапшыруу аземине президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев катышып, жаңы унаалар атайын машыгууларда гана кызмат көрсөтүшүнө жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлеринин мыкты кызмат өтөөсүнө тилектештигин билдирди. Мындайча айтканда, машыгууда гана колдонулсун, кырсыктан алыс болсун, силердин ишиңерге ийгилик.